алгач эгерде баланын сүйлөө речи артта калып жатса, анда биринчиден педиатр, невропатолог жана ошондой эле психологко кайрылыш керек. Андан кийин алар диагноз койгондон кийин анан АБА терапевтке жана лечебный физкультура адисине жөнөтөт. Ал адистер балдар менен тыгыз байланышта иш алып барышат. АБА терапевттер көбүнесе ошо балдардын алгачкы сөздөрүн чыгарууга жана туура эмес жүрүм-турумун коррекциялоого жардам беришет. Ал үчүн көптөгөн көнүгүүлөрдү аткартат. Алардын бири ошол башында баланын сүйлөө речин чыгаруу үчүн биринчиден анын жүрүм-турумун анализди кылыш керек. Кантип анализ кылабыз? Эмне үчүн ошол туура эмес жүрүм-турум болуп жатат? Эмне үчүн бала сүйлөгүсү келбей жатат? Жана аны сүйлөтүү үчүн кандай иш-чараларды аткарыш керек деген мааниде да. Качан АБА терапевт жана ошондой эле ата-эне биргеликте иш алып барса, ошондо аябай жакшы результаттар болот. Биринчиден баланын жүрүм-турумун жакшы нукка келтирип, аны столго отургузуп, жана айткан нерсени кылдыргандан кийин анан баланы алгачкы сөздөргө чыгара баштайбыз. Ал үчүн биринчиден мотордук имитация аткарууларды, кайталоолорду кылыш керек. Андан кийин визуалдык кайталоолорду кылыш керек. Андан кийин анан вокалдык ооз кайталоолорун биргеликте аткарып баштайбыз. Ал үчүн кошумча жардамчы стимуляциялар керек. Мисалы, биз эгерде балага кол чап десек, бала дагы кол чабыш керек, же болбосо кош бол деп кол булгасак, бала дагы кол булгашы зарыл. Ал эми эгерде ошол мотордук кайталоолордун баарын кылгандан кийин анан вокалдык кайталоого өтөбүз. Мындай бир жардамчы стимуляцияларды колдонобуз. Булар карточкалар болуп эсептелет. Карточкаларды коюп, суу болсо, мисалы, сууну коебуз дагы, анан суу деп, андан кийин бала бизди кайталашы керек. Дагы бир жолу карточканы көрсөтүп, суу деп айтабыз. Андан кийин бала бизди кайталап суу деп айтып калышы керек. Ошентип жардамчы стимуляциялар, карточкалар же болбосо кандайдыр бир заттар аркылуу биз баланын сөзүн, речин чыгарганга мүмкүнчүлүк алабыз, жардам беребиз.